мындай эч кандай неме байланыш соттун эмесине макул болгонуна мен таң калып атам. Кандай эле макул болуп буну сразу кое койду. Биздин Кыргызстанда баардык нерсе сатылып калганбы эмнелер? Жок, бул жерде министрликте күнөөлүдө эмне үчүн обжаловать этишпейт? Обжаловать этиш керек 30 күндүн ичинде. А бул кишинин укугун ким коргойт? Бунун укугун бир сот коргоп туруп, акчасын кекиртемин акча алып алып. А наркын укугун ким коргойт? Ал бир иштеп атат, жакшы иштеп атат, эмне үчүн козгоп буну кетип атат, кабинетин бошотуп атат? Биз ошентип коллектив требовать этсек болот эле. Чыгарасың, отчетыңды бересиң, анан кийин кетесиң. А бизде жетекчи болуп атпайбы бул? Андан да бир күн мурун келип кабинети бошот дегенине таң калып атам. Бул эмне деген? Бул өзүн өзү Кудай сезип калгандыгы. Жок, представитель таштырбаганда болуп атат. Жаман алдамчы кыз экенсиң. Ооба. Жыпа неме, уна сайра угуп турган кабинетин. Сен ошентип деген болду, журналдан кете Самара отурсун деди го алсан, Самара тура эмеспи? Ошондо айтты. Кудай деле атасың, кайта бере Кудай деле. Ошол туруп кетип калсаң деле болот. Ушунчаны угуп, чыдап, бетиңди калдырып, рахмат деп айткан, кетип калсаң рахмат болот. Кетип калсаң рахмат болот, чоң рахмат болот. Кетип калсаң кирбейсиң, бу жерде иштебейсиң. Өзүнө сөз берейин. Өзүн уяты жок экен, биз сааттан бери айтып чарчадык. Өзүн уктук, баягы Але аста, пиар, сейчас будет миленькая. Козочка будет. Козочка, өзүнчө неме ол. Жасалма. Бардыгы жасалма. Пиар, бул өзү ошо училищага алсын эле туруп алсын. Неге алсындыр, неге училищада алтын бекитип койгон жасыган бизге керек? Кабинетты они ремонтировали из своего кармана. Что, забыли, что ли? Жок, сен эмне Самаранын акчасын алып алып анан неме кылып атасың? Ошон үчүн келди, силер Самаранын акчасын коюп атасыңар ошон үчүн. Ооба, мен андай бага сиз дейсиз. Ошондой, ооба. Ошондой айтып берсең, мыйзамдуу токтон буйрук чыгып келет. Буйрук да. Коллектив адам эмеспи? Буна коллектив бизге неме эмеспи? Биз адам эмеспиз. Жок, сөз берип барда бизге 30 күндө билдириш керек болчу. Мындай чечим чыкты, 30 күндө силер обжаловать этесиңер билетпейсиңер. Мынаны карагыла, окугула деп эч керек Жок, министр обжаловать этиш керек. Анан этпей койгон. Жок. Оюнду оңуңуздан биринчи. О, анан чыгарганда туура чыгаргыла. 40 кеткен туура жерин келтирип келтирип койбойт. Андай болбойт эже. Ошондой эле кыласыңар. Тарткындар. Тенжиге тарткан. Эже андай жүрүңүздөр, негиси Азыр Самаранда оюнуга эле тууру. Калыс кетиш керек, ошону айтып атам. Калыс болгон жок бу жерде. Калыстык болбойт. Кыштын ортосунда, жылдын ортосунда келген жеректе калыс болбойт эч качан. Өзү да сулуу болуп чыга калат да, мириңге жок болот. Биз маданият төлөбөбүз. Сааттан бери биз буга жакшыра түшүндүрдүк. Силер көрбөдүңөр, биз маданияттуу болуп жакшы түшүндүрдүк айыл. Саламатсыздарбы, урматтуу коллектив, урматтуу көрөрмандар, буга чейин дагы. Сааттан бери саламдашкан жок. Негизинен мына менин колумда биринчи ушул Садыр Нуркожоевичке рахмат. Ушул Садыр Нуркожоев соттор адилеттүү мыйзам чыгарып, мени чындыгында ошондо мыйзамсыз Садыр Кожоев неме чыгарып берди? Менин негизинде мыйзамсыз деп атат. Эжелер сөз берди. Сөзүн угуп Ана дагы келе. Эже биз эле билетабыз. Айтып бербеңиз. Абдумалик. Аралашпай эле кой, өзү чечип алат. Сен тарта бер. Зачем? Сен эшке чыгып Siz kimsiz? Samara aklına geçin. Ne girdiniz siz? Çıkkıla var. Sülep teyşeğe kapağında. Çıkkıla. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Ошо буга мен 2 жыл мурун ошол Оштогу училищанын директор кылып, анан ошол эле учурда 3 күндөн кийин ошол кездеги министр Жаманкулов
мен эч кандай мага айтпай, эч кандай менин арызымды жазыкпай, анткени өзү толук кандуу мыйзамдуу өзүнүн приказын чыгарып берген болчу. Ошол мага эч кандай билдирбей эле, ошол 2 күн 3 күндөн кийин кайра мени жумуштан алып, менин инсандык аброюма, менин адамдык укугумду тебелеп, мени жумуштан алып салган. Мен ошо жарым жылдан бери сотко барып, катташ жазып, процесстерде жүрүп, юристтер менен, адвокатым менен сүйлөшүп, ошол соттон мына кызматка бул жакта соттунда азыр жакын тартып алсаңыздар болот. Ошол Кыргыз Республикасынын мыйзамынын негизинде чындыгында министрлик тарабынан туура болбой калган ошол Каримова Самаранын решениясы туура болчу деп соттон чыгарып берди. Мына мыйзам 15 тамагын мен билбейм башкалар кандай деп, бирок мен эч кимге сотко же таянган жокмун, же башка бир тууганыма таянган жокмун. Бир Алла Таала колдоду, бир өзүм, бир ошо сотко ыраазычылык билдирем. Мынакей сени колдоп коллективге эмне дейсиз? Мисалы буга чейин соттун чечимин баарын эле көргөнбүз да негизи. Анан азыр коллектив азыр сөздөрүн уктуңуз, каршылыгын уктуңуз дегендей көрдүңүз. Анан кандай кадам кыласыз? Биз билбедик деп, Нурлан аке билет болчу, кече ошо Бишкекке чогуу учуп барып, бизди министр кабыл алды, стат катчы кабыл алды, замминистрлер кабыл алды, анын бардыгы мыйзам чегинде эле ошол сүйлөшүп, өзү билет болчу, ошол процесстердин бардыгын соттон биз утканыбызды дагы билет болчу. Мен сиздердин билишиңиздерди же билбешиңиздерди билбейт элем, урматтуу мугалимдер. Мындан ары кандай кыласыз эми? Кандай кыласыз? Мындан ары ошол керектүү болуп иштей бересиң жагы. Мынакей Тамара, бир минут келип койчу. Сөзүн бүтүп албайбы? Даярдаппы? Биз эртеден бери канча айттык. Азаттыктан ким келди? Сиз келдиңиз. Жаңкы суроону кайра башынан бериңиз. Себеби мына 2 жыл мурун Самараны мурдагы министр өлүп калган күнүнүн эртесинде эле муну зам министри шайлап койгон экен. Кайсы критериялар менен шайлаганын биз билбейбиз. Эмнеге таянган? Мисалы үчүн бул жерде бардыгы 15 жыл, 16 жылдан окуган музыкант, профессионал музыканттар. Музыкалык мектепте 7 жыл Жаманкулов пока иштеп атканда иштеке деген жок. Жаманкулов иштен кетери менен уже сотко берип, аны Нурлантен бишиштеле билген бул эмес болуш керек. Аны сотко берип, бунун аркасынан эме директорлукка жүрүп жүргөнүн. Биз кече уктук, анан кийин баарыбыз эсибиз болуп калды. Мурдагы келгенинде биз дагы шок болуп эсибиз болуп, бизде Кыргызда ушундай боло берет экен да. Көчөдөгү ырчыны келип алып келип туруп, профессионал музыканттарга директор кылып коюшса боло берет экен деп эсибиз отурганда ортогубузга отура калып сүрөткө түшүп, ар кандай немелерди жасап, анан кийин кеткен. Бирок ошол күнү эле кечинде директорлуктан алган. Анан биздин коллективдин бардыгы эмнеге каршы? Ушунча жогорку билимдүү профессионал музыканттарга эчтекени биздин структураны түшүнбөгөн. Мисалы үчүн ушул жерде отурган мугалимдер, пианисттер өздөрүнчө экзамен алып атканда 2-3 мугалим тартышат, мен окуучу мынандай ойнодум, меники жакшы ойнодум, эл мынандай болду дегенде, ошолордун баары мындай неме болот, ошол суроо болот. Кимиси жакшы ойноду, кимиси жаман ойноду. Ошондо биздин директор келип туруп калыстыгын айтыш керек. Мына жакшы ойноду, мына жаман ойноду, мунусу мындай окуп калды, мунусу мындай. Бул өзү иштегени билбесе, музыкалык билими жок болсо, маданият техникумда азыр заочный 3-чү курста окуп атса, анан кандай, кайсы негизде, кайсы критерия менен буну азыркы министр директор кылып шайлап атат билбейбиз. Анан сотторду эле биз азыр соттордун баары сатылып кеткен. Азыр мына жогорку сотту да өзүн соттоп атат. Керек болсо ушу биздин Самаранын ишин караган соттун өзүнүн ишин караш керек. Ошонун өзүнүн мүлкүн айлыгына жараша жашайбы же неме кылабы, ошону текшериш керек. Биздин үчүн мына баарыбыз жөнөкөй кийинип отурабыз. Баарыбыз айлык менен жашайбыз. Ошо соттор ушу бизде кийинет экен. Ушу бизде жакшынакай ушундай жүрөт экен, алардын кийгенин көрүп, машинасын мингенин айт, үйлөрүн айт. Алар ошо алган парасы менен элдердин каражанын, немесин, жон терисин сыйрап алган жерге таныштырып, 1,5 келген.
Güyösü gelip, anan keyin biz pensiya ödötөт элек. Өзүбүздүн неме боюнча жылдык жыйынтык, жарым жылдык жыйынтык чыгарып пенсия ödöтөт элек. Пенсия ödöтөт элек кирип келишти, экөө бастырып эле анан кийин токтоп тургула, биз пенсиябызды бүтүрүп алайлы десек, жок, мына приказды алдына таштап коеюн булардын деп Güyöсү. Güyöсү бул жерде ким алды? Мен Акназарова Калихан Карымшында ушул жерде иштейм. Профсоюздун мүчөсү болом. Мен ушул адамдардын баардыгынын укугун коргой турган адаммын. Кыргыз эл аспаптар бөлүмүндө мугалим болуп иштейм, бөлүм башчымын. Калихан дедиңиз. Ооба. Завтра с работы. До суда дошло. Азыр мына жерде түшүнбөй эле, мындай деп атпайсыңарбы? Бул жерде ондон бери биз ушул жердебиз. Дагы көп коллектив кетип калды. Эртең менен бул жер маданияттын очогу болгондуктан бүт бардык мугалимдер бири-бирине сөзгө конок берип, өздөрүнүн ойлорун айтышты бул жерде. Буга деле айтышты. Ал жактан залга чакырсак белдедиби? Мугалимдер бүт бардык бул жерге басып келди. Азыр бул жерде 3төн 4төн бири турат коллективдинчи. Анан ушул жерде бүт бардык сөздү түшүндүрүп бар жогун айтылды. Ошондон бир биз коллектив кабыл ала албайбыз. Бизге бир татыктуу жетекчи азыр болуш керек. Биздин жетекчибиз иштеп аткандан кийин бул жетекчибизге мүмкүнчүлүк бергиле. Бизде азыр бар жогу жагынан бүт материальный технический жагынан да, башка жагынан да бизди камсыздап атат. Эмне үчүн бат-бат эле момунтип эле алмаштырып бересиңер. Алмаштырганда мугалимдердин психологический немеси атмосферасы дагы ишке көңүлү жок болуп калат экен. Эмнеге иштеп аткан адамды эле алып салып эле анан эле кайрадан эле монтуп кое берет деп наразычылыктар ошондой болот. Биринчи наразычылык иштеп аткан мугалим директор бизди жетекчи канаттандырып аткандан кийин бул иштей берсин. Алдыда биз бул жетекчи менен көп максаттарды койгонбуз. Ошол максаттарды ишке ашырышыбыз керек деген да. Анан экинчиден бул кызыбызды биз мисалы үчүн такыр эле жаман деген жокпуз. Бул кыздын таланты бар, жакшы ырчы катары, биздин карапайым калк бул кызды ырчы катары түшүнөт. Актриса катары түшүнөт, А бирок билими жок болгондон кийин до деген нота же башка бир айтканда бул бир медик тап келип туруп музыкага жетекчи кылып койгондой ой болуп калып атпайбы? Мисалы үчүн жана айтып кеткендей, ар бир экзамен болобу, госэкзамен болобу, сабактарда анализ берип, сен мындай кылдың, мугалимге дагы окуучуга мындай кылып бере турган жетекчи болуш керек деп мугалимдердин биздин коллективдин талабы ошол болуп атат. Анан кийин дагы бир айта турган нерсе, бул кыз ырчы, аны эч ким таңбайт. Биз азыр 2 күндөн бери угуп алып коллектив ишке дагы баягы немеси каалоосу жок болуп калды да. Себеби бул музыкалык окуу жай, профессионал, классикалык музыкага жаштарды тарбиялаган бул эстрада же шоу немеси болуп калбасын деген ой биздечи. Анан кийин бул кыз ырчы катары ырын ырдай берсин. Бүт интернет тармактарынан мен окудум кечинде, алым жетишинче. Бул деген ырчы, силер кыргыздар ушундайсыңар, көрө албайсыңар дейт. Андай максатта эмес. Ырчылык өнөр бир жакта, классика бир жакта, эстрада бир жакта, момундай болуш керек өзүн. Неме чымчык сойса да касапчы сойсун дейт. Туурабы? Анан бул жерде ошого окшогон критерияларга жооп бере турган жетекчини биз каалап талап кылып атканбыз да. Азыр биз иштеп атабызбы? Иштеп атабыз, жакшынакай атмосфера коллективде жакшы. Эми өзүңөр көрүп атасыңар, мына бара-бара 30 жылдан бери эмне болдук биз? Эмне болдук? Унчукпай, жер карап, хоп деп жүрө берип эмне болдук? Өстүкпү? Экономикабыз өскөн жок, башка жагыбыз өскөн жок. Маданиятыбыз өскөн жок, кургазорубуз өскөн жок. Жаштардын келечегиндеги маданияттуулук жок. Мисалы үчүн башка мамлекеттерге, коңшу эле мамлекеттерге биз иш сапарлары менен барганда алар канча өсүп атат. Биз унчукпай кой, сый деп унчукпай кое берсек ушундай болгондуктун негизинде көтөрүлүш чыгып атат. Азыр эми мен окуган боюнча Садыр Жапаровдун немесинде шайлоодо көрдүңөр. Эч ким акча сунган жок. Акча мынаны алып туруп шайлап кой деген бир жан келген жок. Мына биздин кыргыз элинин баягы политикалык, мына саясий аң сезиминин өскөндүгү. Куду ошондой эле ишке коюп атканда кадр маселесин карайбыз деген. Кана кадр маселесин караган? Кадр маселесин коюш үчүн министрликте караш керек бар жокты. Эгерде коллективдин талабы ушундай болуп атат, эгер ошол жерде министрликте карабаса, биз жогорку инстанцияга кайрылабыз. Каттарды жөнөтөбүз, кадр маселесин жакшынакай кылып, кадр өз ордорунда коюп бергиле деген. Вот ушундай максаттар болуп атат. Коллективдин нааразычылыгы ошол. Биз бул эжике менен иштей албайбыз.
билими жок болсо деп азыр өзүңөр уктуңар, техникум культурада окуса, болгондо дагы театральный режиссура деген режиссерский немесинде окуп атат экен деп укту. Анан ал деген бизге кантип неме? Ладно, биз старшее поколение уже биз улуу муундардагы залкарлар менен иштеп, алардын тажрыйбасын алып алганбыз. Азыркы мына өсүп келаткан жаштар жетекчилерден, улуу муундардан бизден айтабыз. Жетекчинин ролу чоң бул жерде. Сырттан келгенде да биз сыртта жүрүп алып эле бизде, ай, тигини коюп алыпсыңарбы? Ошол ырчыңар силерди кантип башкара, силерге кантип анализ жасайт дегенди укканда биз чындыгында уялып атабыз. Анан жаш муундарга жакшынакай өзүнүн сөзү менен, өзүнүн иши менен, өзүнүн аң сезими, кругозору менен тарбия бере турган жетекчи. Авторитет болуш керек. Азыр бизге Нурлан Темиртинович пока салымын кошуп атат. Биз иштешип атабыз, түшүнүп атат. Улуу муунду да жаштарды дагы бүт бар жок нерсени оңдогонго аракет кылып, уже оңдолуп атат көп нерселерибиз. 2 жылдын ичинде көп жылыш болду окуу жайдын ичинде. Ошол жакты да карап, бул адамдын дагы заслугасын баалай билишибиз керек. Мисалы үчүн министерстводо отуруп алып эле, мынандай болсо, мынандай экен деп туруп, бул биздин казанды билбей туруп эле назначение кылган тоже туура эмес. Биз эртеден бери жамаат министерствого да жазабыз, кайрылабыз. Андан жогорку жактарга да кайрылабыз деген эртеден бери өзүбүздүн ич арабызда сөздөр болуп атат. Кайрылуу болду. Себеби эртең менен кайрылуу жасайбыз деген болуп атканда, ошон үчүн жогорку сотко да жазабыз. Бардык наразычылыктар, коллектив наразычылык ошол. Ишке болгон көңүлдү бузуп коюп атат, ушундай биздин кадр маселеси туура эмес. Биздин окуу жайга кайдыгер мамиле жасаган көз караштар бизди өтө өкүндүрүп атат, өтө өкүндүрүп атат. Ошол. Я вот тоже хотела бы сказать, почему такое отношение к нашему училищу? Вот почему ее не назначать в Куренкиевку, например, да? Пусть идет в Казань. Вот кто-нибудь примет ее? На самом деле, да. Да? Есть, я, например, я считаю, что наше училище, вот, да, всего 3 училища, которые по Кыргызстану, которые мы еще как-то... И то я Каракольская, вот это, Пржевальская, считаю очень слабым. Я оттуда, если кандидатура придет, я бы тоже не считалась бы с ними. Понимаете? Вот если с Куренкиевкой придет и с консерваторией, вот две организации, которых мы можем принять. А остальные это не профнепригодные, я считаю, музыкальные заведения. Поэтому почему министерство настолько не считается с нашим училищем? Почему находимся мы на таком уровне, что плевательски вот относятся к нашему училищу? Вот у меня претензии только к министерству. Почему? Бизден сурап айтайык, кимди коелу деп. Эмне үчүн биздер коллектив? Критерий карасын. Крайне на конкурсной основе деп азыр эми бүт мына инаугурация күтүп атат болуш керек деп атам да мен. Мисалы үчүн на конкурсной основе болгондо, ошондо да азырын койбой туруш керек болчу. Сот чечим чыгарып койду, сот чечим чыгаргандан кийин соттон коркой коюп эле чечим чыгара коебу. Ошондо дагы эмне үчүн министр Ниязалдын атына ушундай болду деп коллективге известность коюлбайт. Эмне үчүн министерство айтпайт? Жетекчиге айтпайт. Ошондой болуш керек эле да. Министерствонун деле музыка тармагы бар болуш керек. Музыка тармагында биздин бар болсо керек эле. Алар эмне үчүн айтпайт? Мунун билим кана диплому кана эмне үчүн кана музыкалык диплом барбы, эмне консерваторский диплом барбы? Кана немеси барбы? Кана трудовой стажы барбы деп. Мисалы үчүн биз ишке алыш үчүн биз окууга биз мына жерде окуу жайга Биз мисалы үчүн да мына жетекчибиз деле турат, биз деле мисалы окуу жайга ишке алыш үчүн, биз өзүбүз деле баштайлычы. Окуу жайга ишке алыш үчүн сен эмнени бүттүң эле? Дипломың барбы? Деп сурайбыз го. Кайсы окуу жайды бүттүң? Анан эмне үчүн туруп тур, эмне үчүн министрликте сен министр Кымбаттуу медиа баракчасынын көрүүчүлөрү, азыр бул жерде Оштогу музыкалык окуу жайынын кызматкерлери
ырчы Самара Каримованын директор болуп келишине каршылыгын көрсөтүшүп атат. Биз азыр окуу жайдын азыркы директорунан комментарий алып көрөбүз, анын оюн угуп көрөбүз. Беле кетсек, Самара Каримова буга чейин ушул эле окуу жайга директор болуп, бирок бир күндүк гана иштен кийин 1 ноябрда кайра иштен алынып калган эле. Азыр ал кайра соттон утуп чыкканын айтып, директорлук кызматка кайрадан киришерин белгилеп жатат. Суроо бериңиздер ошо жооп берейин. Ушул органга башка жаңылдырган, даярдалган жетекчилик кабыл алдыңызбы? Ошол кызматтык органды бошоттуңузбу? Деги эле бул жерде канча мугалим иштейт, канча студент, канча тармак боюнча билим алат? Бул жерде окуу жайда жалпысынан 93 кызматкер иштейт. Анын 53-ü мугалимдер, жалпысынан 220 студент окушат. Андан кийин жаңы жетекчи боюнча айтып кетсем, бүгүн 14-да келишти. Приказ алып келишти, мага көрсөтүштү. 15-тен баштап ошо Самара Каримова буйрук чыгыптыр. Мени ошо 15-тен баштап ошо бошотулган боюнча буйрук чыкты. Аны менен таныштым. Андан кийин бул жердеги азыркы учурда 2 жыл 3 айдан бери ушул жерде мен иштеп келгенмин. Мурунда ошо окуу жай күйүп кеткенде ошол негизинде мен келгенмин. Бул жерде конкурс беседанын негизинде келген. Азыркы учурда ушул чейин иштеп. Мугалимдер талаптарына кандай карайсыз? Мен мугалимдерге айткам. Мугалимдерди кече бул информацияны маалымат туткандан кийин айткамын. Чыкпагыла иш жака, мен мыйзам чегинде эле иш алып барам. Керек болсо мен мен тапшырып берем. Мен эч кимге арызданбайм. Мен негативди жаман көрөм. Мен өзү түз жүргөн баламын. Мен ал жерде местан креслого жармашпайм. Мен айткам, кече министрге барып сүйлөшкөндө дагы мен жөнөкөй кызматкер болсо да иштей берем. Мен арызымды мен бул жерде буйрук чыгарып туруп, мен башка кызматта деле иштей берем, маданият тармагын өнүктүрүүгө. Мен бул жерге эгер иштеп бер деп министр жакшы жерди сунуштаса, мен иштеп берем, эч качан артка кайтпаймын. Бул жерде маданият тармагында ушумалга чейин мен 20 жылдан ашык иштеп жүрөм. Бул тармакты жакшы билемин. Куда каласа, насип кылса, ушу пешине жазганын көрөбүз. Мен талашпаймын. Ошол менин сөзүм. Эгер коллектив мына колдоп атат, мен азыр бүгүн коллектив мен чакырган жокмун. Коллектив өздөрү келип суранышып иштеп бериңиз деп атат. Мен айттым, мен мыйзам чегинде иш алып барам. Мен өзүмдү кары улантып бер деп айтпаймын. Министр каяка чакырса, мен ошол жерде иштей берем. Мен креслого жармашкан адам эмес. Мен поступенткадан келгенмин, иштей берем. Иштеп бер десе, иштеп берем. Улан Каримов мен өзгөнү Каримовмун. Азыр биздин жетекчи айтып кетти. Мен креслого жабышпаймын. Ушул жерде жөнөкөй жумуш болсун деп иштей берем депчи. Бул жерде креслода жөнүндө сөз болгон жери жок да. Бул жеке адамдын кызыкчылыгы. Ал бир нерсе. Бул жерде ушул Советтер Союзундагы атагы чыккан профессионал окуу жайдын аброю болуп атат бул жердечи. Ошол жердин жетекчиси жөнүндөгү сөз болуп атат. Азыр сиздер мына жетекчи менен кандай иштейсиңиздер? Кандай ошол азыркы жетекчи мененби? Азыркы жетекчи менен биз аябай жакшы иштештик. Биз кылган иштерине биз ыраазыбыз. Алдыга койгон дагы чоң максаттары бар. Ошол иштерин ишке ашырса деп. Мына азыр сиздер чыгып кеттиңиздер. Ошол жерде сүйлөгөн эсикелерден экөөсү өзүнүн кетип чачатчы. Ал менен адамдын мындай психологический өздөрүнө күч алып келип атат. Бул жакшы эмес. Анан кийин жыл ортосунда эле алмаштырып койгон бул не деген? Жакшы айтты. Андай деген болбойт. Алмаштырууга негиз жок. Негиз жок. Эмне себептен алмаштырып койдук? Болду, ошондой боло турган болсо эмне себептен Жаманкулов ошол жерде министр болуп отурганда обжалование болгон жок. Эмнеге ошондо ал кишини сотко беришкен жок? Эми ал киши кеткенден кийин сотко берип туруп, эми жеңип алып атышат. Биз иштешкенге катышып жеке Буга чейин бул иш боюнча Самара Каримованын өзүнүн дагы оюн уктук. Ал мыйзам чегинде баарысы мыйзам чегинде ишке ашып жатканын айтып атат.
Эми мындан ары эмне болушу, сүйлөшүүлөр жүргөндөн кийин чечилсе керек. Азырынча кызматкерлер баарысы бир ооздон каршы болушуп атат. Ал эми бул окуу жайдын азыркы учурдагы директору болсо, мыйзамда кандай чечим болсо, ошого мыйзамга баш ээрин айтып жатат.